Биз 90-150 лиранын арасында акча алат элек. Жөө жүргөн аскерлер күнүмдүк 90 лира, ат чаап алсаң 150 лира кыскасы. Мал эчтекеге жетпейт, бирок айла жок да, студентпиз, кызыккандар бар. Жана ошол акча керек болгон учурлар дагы болгон. Бирок эми кино тартканда деле биздикилер мындай студенттер ал нерсеге жакшы үйрөнүшпөп тур да, билбейт да себеби. Кечке турабыз, 5 саат, 10 саат, жарым саат, 1 сааттык сахна ошондо тартылат, балким жарым сааттык сахна. Кыскасы ошентип ортого алып жана Эртурул менен монголдордун бир башчысы, боеци мындайча айтканда бөртүнү мушташтырмакчыбыз. Ошол сахнаны репетиция кылып турабыз. Чекеде туруп алып беттерибизге көйлөрдү сыйпап койгон. У деп кыйкырып турушубуз керек. Жанагы жерде сахнаны репетиция кылып турабыз. Болбой калды дейт. Башынан келгиле, ортодо 5 мүнөт, 10 мүнөт пауза, кайра келгиле. Бир маалда биздин балдар келбей баштады. Монголдордун аскерлери азайып эле баратат, анан мен мындай тамашалайм. Мындай карасам, тиги дарактын түбүндө 5 уктап атат. Мындай карасам, бир столго барып алып артылып 3 уктап атат. Дагы бул жерде 7-8 отурат, семишка чагып, жана биз келсек деле камеранын аркасында экенбиз, көрүнбөй калат экен. Анча-мынча эле тартат экен, келбесек эчтеке болбойт депчи. Режиссердун жардамчысы чакыр де, келгиле десе, биздикилер келгиси келбей, анан тамашалап айттым эле. Тез барып Ноянга айткыла дедим. Нооларга ишенип Эртурулга согуш ачпасын, көрүп атасыңар дедим. Бир учурда ошол жерге жанагы эмес режиссер келип калды. Мен режиссер ким экен деп мынтип издеп атат элем. Ошол сахнада турам, бирок мындай көрөйүнчү депчи. Бир маалда бир киши мындай басып келатат. Тегерегинде бир 10дой киши жаны менен баскандар бар. Бул жагынан кеткени бул жагы менен басат. Алдыдагысы аркачан басат, жанагы кишини карап мындай тегеректеп алып мынтип келатат. Ушул окшойт деп калдым. Жаңыдан мына диний окуу жайга келип, ошо теология окуй баштагандарыбызда бир нерсе айтып берди бир агайыбыз. Кыскасы, Алла жолунда илим алгысы келип жүргөн адамдардын ар бир баскан кадамына периштелер мындай алдын ала канатын жайып турат экен. Жерге баспа, менин канатыма кадам таштап басып өт депчи. Жанагы ошондой эле көрүндү. Дирилиш Эртурулдун режиссеруна канатын жайып эле келет кандай да. Кызык экен дедим. Почти мындай мүдүрүлүп кетип жыгыла турган болсо түбүнө жата калгыдай да. Ана ошол киши келип бир жакын сахнадан бирөө керек мындай жакындан бир сахна ойнотобуз. Кандайдыр бир мындай трюк-мрюктарды кылыш керек. Ошого бир монголдорго эң окшош бирөөнү тап деди. Чекеде монтип жаман мойлоомду кашып турат болчу. Мындай узунураак дагы болчу. Сүрөттөрүн коем балким. Анан ал жерде жанагы режиссердун жардамчысы келип башка бир баланы салыштырмалуу эң жакшы ушу экен деп алып жөнөдү, колунан жетелеп жөнөдү. Эми баягы 30-40 жымшыйгандардын ичинен бирөөнү жөнөдү. Жанагы эме режиссердун жардамчысы жетелеп кетти, бул курсан аркада мынтип ого-буга салам берип коет. Карачы жөнү болуп кеттим, давай көрүшөбүз дегендейчи. Анан ошол мойлонтип бир дарактын түбүндө турат элем. Өтүп баратып дагы ал дагы кыйын экен, жанагы жетелеп баратып, нарак-беракты карай атып дагы альтернативный бир маалда көзү мага тутулду дагы. Токтоду. Деп сен токто, сен туруп тур деди. Жанагы мынтип сүйүнүп бараткан бала шагысынын токтоп алып бир маалда келге, сен кел деди. Жанагы режиссердун жардамчысын чакырган менен мен ал жака карап кадам ташташымдын ортосунда 2-3 секунда бар, бирок ошол 2-3 секунданын ичинде жанагы бактылуу болуп келаткан баланын кыялы токтоду. Мындан бул жака менин кыялым башталды. Мен ошо 2-3 секунданын ичинде Түркияда жарылдым, звезда болдум. Көп кинолорго катыштым, сериалдарга катыштым, башкы ролдорду ойнодум. Кыргызстанга кайтып келгичекте уже Кыргызстанда аябай белгилүү болуп кеттим. Жеке самолет менен келип конуп, мени тосуп алганы жанагы тепкиштери, самолеттун тепкиштеринин тушунан кызыл дорожка бар. Кыргызстандын маданият министри өзү кол чаап ал жерде турат. Эки жакта журналисттер кайнайт жана камерасы менен, микрофон менен Элмурат дегендер. Анан мен ачкыны тагып алып, ошо журналисттердин ичинде Назира Айтбекова дагы бар. Өзүнө дагы айттым, өткөн дагы күлдү болчу. Анан мен жанагы ачкынын ичинен эми жанагы мынтип толгунданганым билинип калбасын деп кара ачкы тагынып алып, ошо ачкынын ичинен ар жакты карап коюп, мынтип сыр бербей кетип атам. Каякта кыскасы болгон жок андай. Жанагы жакын сахнадан сени тартабыз деп отургузду. Мага берилген сахна мындай экен. Эртурул менен жанында бир кыз бар, ошо туткунга түшүп калган монголдорго. Ал биздин кол башчы менен сүйлөшүп,
Анан кайрамтып жана байлап кое турган жерине алып келатканда мен жанында кызга шилекейим куюлтуп карайт экенмин. Колумда мындай бир бычак бар, чубукту мынтип шиштеп отурган ойноп. Анан Эртурул аны шылтоо кылып калп эле өтүп кетип атып эле мени уруп салып, беркилер келип бөлүштүрүп калачакты, жана бычакты алып кетип калыш керек экен. Кыскасы апарып байлаган жеринен колунан кесип бычакты. Жипти. Анан качмак экен. Макул деп бардым. Могул жерде отурасың дедим. Бычак менен мынтип ойнойсуң, кыз өтүп кетип атында мынтип карайсың. Анан макул түшүнүмө теология чатында ушу докторантурада окуп атканда мага түшкөн ролду кара деп өзүм күлүп, бардыгын даярдап атат жанагы режиссер. Отур эле, кызды караганды унутпа дейт. Анда мындай үн чыгып атабы, свет жакшыбы, тигилер булар. Даярсыңарбы? Кызды караганды унутпа дейт. Отур элечи мага. Айттым эме, унутпайм дедим. Ошон үчүн отурдум го бул жерге. Унутпайм. Кызды карагандагы унутчу эле адам десем, мени карап күлүп койду. Ошентип жанагы жерде бычакты мынтип отурсам, сахна тартылып атат. Эртурул келип мени ургулап, соктулап. Кыскасы ал сериал жарыяланды. Жарыялангандан кийин эртеси Египеттеги биздин кыргыз балдардын Facebook баракчаларында, Кыргызстанда, Турцияда эртеси ойгондум ошо сериал жарыялангандан кийин. Эртеси уже мындай мини звездамын да, мындайча айтканда, супер инфодон жазып тур, сиздерден интервью алайын деп эле болгону баары бир мындай токмок жеп келдим да, калтак жеп келдим мындайча айтканда. Анан азыр ичимен айттым, бул Эртурулдан бир калтак жеген ушунчалык адамды белгилүү кылып берсе, ушунчалык адамга мындай знаменитый кылып салса адамды, анда дедим, муну билгенде Эртурага эле калтак жемек экен дедим, эптеп бир шылтоо таап барып, андан токмок жеген экенмин деп. Анан ошол сахнаны Раматылык апам дагы көргөн экен, үйгө кийин баргандан кийин талкуулап атабыз, ошол сахналарды кандай таттыңар, кандай болду, эмне болду деп. Анан апам эме дейтмиш. Ошо мен алдымда дагы айтып атат. Өлүң отуруп калайын, жөнүнө өтүп кете бербейин, мен балам ургулабай дейт. Апам айттым, апа, мен ошо ургулап мен түбүндө калып муш жеген үчүн акча алдым. Тек коюң дедим, күндүгө кыра берсин, мага акча берсе болду деп. Ошол сахна менен эң жакындан тартылгандай сахнам болду, эң жакынкы мындай тажрыйбаларымдан бирөөсү болду.